Аял зат үчүн эң бир керектүү кесиптердин бири бул кол өнөрчүлүк. Дал ушул жашоого керектүү буюм тайымдарды жасап, аларды сатка коюп жана элден буйрутма алып чакан бизнесин баштагандар да жок эмес. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ден соолугу жагынан бир аз аксаса дагы мен орукчамын деп үйдө отуруп калбастан кол өнөрчүлүктү мыкты өздөштүргөн уз чебер айымдар туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө мыкты уз чебер айымдарды чакырганбыз. Аларды убакыттын жүрүшүндө чакырып, кызыктуу маек курмакчыбыз. Алгач дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө конок боло турган алгачкы айым туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү. Андан соң талкууну улантабыз. Адамдын көзүн кызыктырган мындай түркүн түстүү кийимдер кимдин колунан жаралган деп жазсаңыздар керек. Мунун баары Динара аттуу уз чебер айымга таандык. Кол өнөрчүлүк менен алектенгенине бир топ жылдын жүзү болуп калганын маектешүү учурунда айтып өттү. Азыр биз 2012ден бери бул жака дарыланып келип, ошол боюнча эле бул жактан кетпей, сиздер менен квартира ачып алып эле анан заказ алып бул жактан ошол менен эле жүрөм. Анан көбүнчө заказ бергендер неме алат, 2-3 жолу көргөзмөгө да катыштым. Инвалидтер немелери боюнча организацияларга да катышып, анан кол өнөрчүлүк боюнча окуп дагы бир аз биз билбеген нерселер жөнүндө дагы бир аз 3 айга окудук. Атайын ушундай бир неме уюшулган экен. Ошол боюнча да 2013-жылы анан сертификат алганбыз ал жактан дагы. Буга чейин социалдык сеттерден жасаган эмгектерин көрүп кызыккан болсо, ал эми иш үстүндө кандай эмгектерди аткарып жаткандыгын көрүп келүү үчүн чыгармачылык топ менен барганыбызда бирөөлөрдүн берген буйрутмаларын жасап жатканын айтып, бир аз эмгектери менен тааныштырды. Бул сумка жакында жара акыркы неме, бул жакта да немеси менен, ачкычтары менен, бүт замоктору, моунда темирлерин бүт баарын сатып аламын Майдина базардан. Бул дагы жакында эле тигилген. Кичинекей кыздарга жилетка, топчулама болгон. Булардын баардыгын мончокторун бүт топчуларды биз сатып алгам. Баарын сатып алып коюп жасап. Бул дагы неме, материалдан эле саймалаган кыргызча болгон сумка. Кийизге эмес, материалдыгы анткени кийиз дагы башкача болуп кетсин, чүпүрөктөн жакшы турат. Анан моуну бүтүрө элекмин. Бул жанагындай Аллах деп жазып, саймалап бүтө элек да, картинка кылып ушинтип болуп атканмын. Бул курчок менен, бул исписа менен. Кичинекей кыздардын шапочкасы, өткөндө ушундай токугум келип токуп койдум эле. Бул ушулар мода шапка, бул да исписа менен токулган. Бул чоң адамдарга жилеткалар. Мындай. Мастер-класска катышып, атайын үйрөнгөнмүн. Мындай браслеттерди токуганды. Шамбала деп коет. 2013-жылы, ушуларды жок, 2014-жылы экен ушуларды үйрөнгөнмүн. Ошондон жасалган нерселер, мисалы, Мончоктордон жазуу, мончоктордон, анан мисалы, моюнга тагылгат, мындай болуп. Анан бул браслети. Окшош. Ошондой болуп, ошондой жасап. Чеберге буйрутмалар келип турарын билген соң, бул өнөр аркылуу кандай пайда таба алдыңыз деген суроо жаралды. Өтө деле чоң көзгө көрмөгөн менен күнүндө жашоого пайдасы тиет. Анан эң негизги чоң немеси адамды алыстатат жаман ойлордон, депрессияга түшүп калгандан, ушундай чөгүп кетүүдөн адамды алыстатат да. Динара айымдын кол өнөрчүлүк менен дайыма алектенип калуусунун бирден бир себеби бир нече жыл мурун кырсыктап буту баспай калгандыгы түрткү болгон. Бул тууралуу өзү кеп салды. Мен деген 2007-жылы авто кырсыгынан машина уруп кетип, анан ошо немеге колескага отуруп калдым. 9 жыл болуп атат. Майга барса 9 жыл болот. Ага чейин жөн эле тургам, кийин кырсыктан болду да, кийин эле болду. Ушу менен көп алаксыдым. Ушу менен алаксып, буну эчинче жасабай койсом, өзүмчө сыгылып, ыйлай баштайсың. Ар кандай ойлор кетет да. Кадимгидей алаксың, бүткөн нерсени да бүтүрөйүн деп, анан отуруп кылган нерседен отуруп идея жарала берет. Мурун кичинекей мен кызыгып кылып жүрүп, неме болчу элем, ооругандан кийин көбүрөөк ушул нерсеге басым жасап калдым да.
ар кандай нерселер жасап, мурун айла жүргөндө кийиз сумкаларды, боз үйлөрдү, шкатулкаларды, бирологторду жасап жүргөнмүн. Азыр бул жактан көбүнчө эле токуган боюнча эле болуп атам азырчы. Дал ушул сиздер жогорудагы сюжетте көргөн уз чебер Динара Алымбаева бүгүн биздин студиябызда. Жогоруда сиздин бир нече бир колуңуздан жаралган мыкты чеберчилик менен күбө болдук. Эми азыр сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Дал ушул ар бир нерсенин бир башталышы бар эмеспи? Андыктан сиз ушул кол өнөрчүлүктү кимден, каяктан үйрөндүңүз? Чоң энем чебер болчу. Кичинемден чоң энеме жардамдашып, шырдак кылып, төшөк курашып жүрүп, ошондон үйрөнүп калганмын. Экинчи кесип катары жүрчү, өзү кесибим мугалим болчу. Анан ооруп калгандан кийин бул негизги кесибим болуп калды. Мен хобби катары жүргөн. Мыкты уз чеберлердин катарын толуктап калышыңызга бул сиздин баягы ооруп дайыма үйдө отуруп калганыңыздагы көбүрөөк түрткү болдубу же ага чейин гана мыкты өздөштүрүп алгансызбы? Жок, ага чейин да кызыкчумун. Өзүм кызыкчумун. Бир нерселер жасагым келип, ушинтип сүрөттөрүн чийип алып, дайыма колум тийбей бошобой калганым менен дайыма оюмда бар болчу. Бир нерсе жасоочу. Колум кек сабагандан болуп, анан колум кек бөлмөсүнүн көпчүлүгү менин жасаган буюмдар менен толукталып турчу. Колум кек немеси бөлмөсү. Ушул чеберчилик аркылуу өзүңүздүн жашооңузга керектүү негизги пайдасын айтып өтүңүзчү. Азыр мисалы жашап атам, ошо менен жашап жүрөм. 4 жылды болду Бишкекте квартирада сиңдим менен жашап жүргөнүмчү. Анан пенсиям болот. Азыраак өкмөттөр андан сырткаркысы алып жетпейт да. Кол өнөрчүлүк менен жашоомду өткөзүп келатам. Жогорудагы сюжетте мен көрүп калганымда айттыңыз, баягы өзүнчө бир көргөзмөгө катышып калгам депчи. Ошол туурасында айтып өтүңүзчү. Баягы көргөзмө кандай нерседе өттү жана ошондон бир өзүңүзгө керектүү пайда таба алдыңызбы? Рахат Сода борборунда ошол жакта организациялар жетектеп, ошолорду чакырып, ошол жака барып катыштык. 3 күн болду. Ал жактан жакшы болду, Сода. Жакшы болду. 1 ай даярдандым. Ошол 1 ай даярданганда баягы жазап барган нерсеңиздин баардыгы өттүбү? Жок, баары өткөн жок, бирок жакшы эле өттү. Эң негизгиси пайда таба алдыңыз. Пайда болду. Анан сизге дагы бир суроо узаткым келип атат. Баягы сиздин ага чейинки бир социалдык сеттерден караганымда дагы, анан өзүңүз дагы экөөбүз баягы баарлашып отурганда дагы айтып калдыңыз, мен көбүнчө кичинекей балдардын кийимине көбүрөөк басым жасайм депчи, ошол нерсе жагат деп. Бул эмне себептен? Кичинекей балдарды жакшы көргөндүгүм, өзүм да мисалы бала болгум келгендиги үчүн, анан кичинекей балдардыкы кооз чыгат. Ар кандай алып жасасаң жакшы болот. Маанаңды ача турган болупчу. Ал эми алдыда дагы биздин дагы бир уз чебер айым туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү. Андан соң көрсөтүүнү улантабыз. Кол өнөрчүлүктүн ичинен сайманы мыкты өздөштүрүп, элден буйрутмаларды алып, өзүнүн күнүмдүк эмгегинен ырахат алган Гүлбарчын айым алгач бул өнөрдү кимден үйрөнгөнү тууралуу айтып берди. Негизи апамдан үйрөнгөм. Апамды мындай өтө мыкты саймачы деп деле айтпайм. Апам деле мындай окуп мындай кылган эмес да, негизи. Анан апам балким апасынан үйрөнгөндүр, ошол сыяктуу. Анан апамдан үйрөнгөм сайманын эмесине. Анан бул сайманы мен 3-класстан бери саям. Азыр 33-кө чыктым, 34-кө карадым. Ошондон бери саям. Бирок бир кандайдыр бир убактарда токтоп калган бул сайманын эмесичи. Анткени ал кезде мындай акыбалга түшкөн эмес болчумун. Кички кезимде тигип, анан мектепти бүткөндөн кийин турмуш жолун аттадым дегендей. Анан ошо турмушка чыккандан кийин ошонун турмуш менен эле алектенип эле ошентип андан кийин башка чет мамлекеттерге барып, анан ошончо токтоп калып, андан кийин анан ушу кичине кырсыктап калып, кайра эле ушул мен ойлоп калдым, атам айтып калат. Тиги сени ушу сайма тиксин деп эле ушинтип койду депчи, тамашалап күлүп калат да. Балким ушул өнөрдү таштап койдуң, кайрадан улантып деди, билбейм, иши кызык ошодон бери. Дагы эле келе айтам.
ооругандан бери ушуну менен алектим азыр. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарын толуктап, коляскада олтуруп калганы тууралуу биз менен бир аз сырдашып өттү. Айтымында бул дарттын анализи азыркыга чейин мага табышмак болуп келүүдө дейт. Сырымды силерге ачат окшойм. Ооруп калдым деп мен көпчүлүк элге мындай түшүнүктүү болуш үчүн авария болгом деп эле айтып коем да. Негизи мен аварияда болгон эмесмин. Ошо шаардын Маскада иштеп жүрүп эле, уктап туруп эле, жумуштан келип уктагам, кайра эртеси жумушка барам деп эле белден ылдый эчтеке сезбей калгам да. Болгону 3 эле саат уктаганмын. Анан мен оорумдун себебини жандырмагын өзүм да билбейм азырга чейин. Кол өнөрчүлүк аркылуу тапкан пайдаңыз өзүңүзгө жетеби деген суроону узаттык. Өз сөзүндө эң негизгиси жакындарына керектүүлөрүн даярдап бергенин билдирди. Албетте каражат киргизесиз, бирок мындай көп деле деп айтпайм. Эми керектүү жашоомо жетет. Анан айтам, бир туугандарыма пайда алып келди деп айтам. Анткени заказ болбогон кездери, бош кезимде менден кийин 3 сиңдим бар. 3 сиңдимге тигип даярдап, үчөөнүкүнү даярдап берем деген үмүтүм бар. Кызым бар буюрса, кызыма өзүмдүнкү турат. Өзүмө даярдап койгом. Негизи максат кылат болчумун. Кички кезимден баштап мен турмушка чыксам, үйүмдө бир комнатасыны, бир бөлмөсүнө кыргыз үй кылам, музей кылам дейт болчумун. Бирөөлөр келип ошону көрүп суктана турган кылам деп ушундай ниет кылат болчумун да, бирок ниетиме жетпей калдым. Дагы деле мен жетпей калсам, кызымдын үйүнө ошентип берем деп аракет кылам. Ал эми учурда жасап жаткан иштери менен маек үстүндө тааныштык. Гүлбарчын айым бирөөлөрдүн буйрутмасын бүтүрүп жаткан кез экен. Бул жакта бул эме деп коет, жаздык деп коет. Бизде мындай турмушка чыкканда өмүрлүк жарлар экөө жата турган ушундай жаздык. Экөөнүн башына бир коюла турган жаздык да. Андан сырткары ушул эле жаздыктын кичкейи бул жалгыз кишиге арналган. Бул жаздыктын мындай немесине капталабы? Капталат. Капталып, анан моундай болуп турат да. Бул жагынан ичине пахта салынып, или синтофон салабы иши кылса, ким өзү каалаган нерсесин салып, ушундай жасап алат. Бул жанакы мен тигип аткан эле жөлөңүчтүн бүткөнү даяры. Ушундай болуп бүтөт, бүткөндө. Сен айткандай дагы чекелерини эметип кооздоп, анан ар ким өзүнө жараштуу эмесин кылып алат. А бул болсо көшөгө деп коет. Бизде туш кийиз деп коет, бизде көшөгө деп коет. Кээ бир кишилер туштук деп коюшат экен иши кылып. Анан бунун жүрөгү. Эгерде кесибиңди сүйсөң, анда анын акчасы роль ойнобой эң биринчи кылган эмгегиң жогору турары белгилүү. Гүлбарчын айым ар бир ишин бүтүргөн сайын ырахат алаарын билдирди. Болот, болуп эле келатат. Анан бул эрмек, зериккенде деп көпчүлүк ушундай баалайт да буну. Мен андай баалабайм. Анткени мен буга кызыккан үчүн, негизи кызыккан үчүн мен буну тиккен сайын мындайча айтканда рахат алам. Ушуну бүткөн сайын, ушуну кандай свет чыгат, кандай бүтөт, ушунчалык кооз чыккан сайын мен мындай жашоом мындай башкача болом да, өзүмчө мындай денелерим башкача болуп рахат алам. Бүткөн сайын көңүлүм ордуна түшөт да. Бул эки айым курбу болушкандыктан бир батирде жашашат. Экөө тең уз чебер болгондуктан иш үстүндө зерикпестен ырдап койгон өнөрлөрү да бар экен. Экөөбүз тең жалгызбыз, экөөбүз тең бойдокпуз дегендей, анан экөөбүзгө байланыштуу гана ырдап берейин. Себелеп жамгыр төксө айланага, сезимдер калган өңдү айталада, жашоодо жалгыз калган ак куусум ал, түгөйсүз кыйын туура, түгөйсүз кыйын туура бул жалганда. Жашоодо жалгыз калган ак куусум ал, түгөйсүз кыйын туура, түгөйсүз кыйын туура бул жалганда. Учса да канаттуулар эки-экиден, учууга канатым жок мени менен.
жашоодо жалгыз калган ак куусум-ау, түгөйсүз кыйын туура бул жалганда. Сүйгөнүм сенде ырдайм бул ырларда деп. Ырчылык жагынан таланты бар, ошону менен биргеликте эле уус чеберчиликти мыкты өздөштүргөн Гүлбарчын Туйгунова бүгүн биздин студиябызда. Эң бир майда жумуш, эң бир өзгөчө жумуш деп билем бул сайманычы. Эмне себептен сайманы тандап алдыңыз? Башка кол өнөрчүлүктүн көп түрү бар, бирок сиз эң бир татаалын тандап алган сыяктуусуз. Ал жаштыкта мен мындай болом деп деле 3-класс кезимде мен кесип эмне экенин деле билбейт болушум керек. Анан ошол кезде эле саймалап ушинтип эле үйрөнүп калгам. Азыр билбейм бирок кандай эмне үчүн аны тандаганымды. Ошолардын оюларын өзүңүз түшүрөсүзбү? Мен мурда басып жүргөн кезде түшүрчүмүн. Өзүм чызып, өзүм жасап эметчүмүн. Азыр анте албайм. Анткени бутум туруштук бербейт. Бутум кыйналып кеткен үчүн бирөөгө берип, заказ берип, чыздырып даярдайм. Анан буга чейинки дагы маегибизде айтып калдыңыз эле, бул өзүм ойлогондой болбой калат кээде депчи. Ошол жөнүндө айтып өтсөң. Көбүнчө ушул материалны жийин алган кездери, анан ошону чызган кездери оюмдагыдай чыкпай калышы мүмкүн да. Анткени ошого өзүм жетпейм. Бирөөлөр аркылуу даярдап, бирөөлөргө алдырган үчүн кыйналып калам да. Оюмдагыдай чыкпай калат. Анан телефондо мен мындай дедим эле, сен мындай кылып аптырсың деген ызычуулар да болуп кетет да. Буйрутмалар сизге көп эле түшөбү? Буйрутмалар негизи көп эле түшөт. Бирок анын бир ай деп эмете албайм. Например, туш кийизди мен бир ай эмес, 2 айда бүтүрөм. 2 ай убакыт кетет. 2 айда даярдашым керек. Сизге буйрутмалар кандай түшөт? Ар кандай неменен заказында токуп аткан нерсеңден көлөмүнө карайт. Көлөмүнө карап, ошого карап убакыт кетет. Анан үйдө башка жумуштар менен калып калсаң, көбүрөөк жүрүп калыш мүмкүн. Эгерде токуп кетип атып, бир жери жакпай калса, көңүлүндө толбой калса, кайра бүт сөгүп салам. Кайра башка кайрадан баштайм буга. Жипти сөгүпчү. Мисалы мен кээде күлүп калат эркелер, шияда иштейсиң депчи. Шияда да иштейм деп айтпайм, шияны өзүмө теңегим келбейт, мисалычы. Мактангандай болбойм, бирок алар даяр кройду кураштырып жүрөт, ар кайсы кесиптин ээлеричи. Мен бир жиптен, бир эле курчок менен гүлүн дагы, узордун жиптен өзүнүн узорун дагы, фасонун дагы, размерин да бүт даярдап кетем да. Татаал. Ооба. Аны шияда иштегендерге өзүм салыштыргым келет. Келгилер шияда иштейсиң дешет да. Анан убакытка караганда ар кандай болот. Кээде жакшы илком болот, мындай маанайым жакшы болуп турганда батыраак бүтөм кээдечи. Демек бул маанайга да жараша. Маанайга да жараша болот. Ушул коомчулукта сиздерге суроо талап көбүрөөк болуш үчүн өзүңүздөрдү рекламалайсыздарбы? Азыр мисалы мендики Одноклассники бар, сүрөттөрүм Фейсбукка да киргизип койгонмун. Анан сиңдим биринен бири көрүп, таанып, ошентип алып кеткендер бар. Өткөн жылы газетага чыкканда дагы бир кайла немелер чыкты. Газетадан интервью алышкандан кийин ошол жактан да көптөр чалып заказ берип калышты. Кайсыл бир ойчул айткан экен, жашоодо биз көп нерсени көп айтып бир сөздү, бирок турмушта тескери маанидә колдонобуз деп. Мисалы сиздер үчүн биринчи байлык ден соолукпу же ар намыспу? Анткени ден соолук биринчи байлык деп жүрөбүз, бирок көпчүлүк учурда андай болбой калат экен да. Эгер ден соолук байлык болсо, анда биз ден соолуксуз жашай албай калмакпыз да. Андан кийин экинчи суроом, сиздердин өзүңүздөр эмне үчүн колуңуздардан жаралган көйнөктөрдү кийип келбейсиздер? Мындай кийип жүрөсүздөрбү турмушта? Азыркы учурда сиздердин байкашыма караганда фирмалык көйнөктөр кийип жүрөсүздөр да. Биринчи суроону сизге жооп берели, экинчисин сиз жооп бересиз. Эгер канча акча таап, канча мынтип, например, авторитет болуп бир жерге барып мынтсең деле, ден соолугуң болбосо, акчаңдын деле, мындай байлыгыңдын деле пайдасы жок да. Эч жерден негизи адамзатынын байлыгы эмес, сулуулугу дагы эчтеке кыла албай калат экен да. Ушу биринчи ден соолук. Мен оор электе баардыгы ден соолук деп ойлочу элем. Мурунчу баарын адам эмгек менен жетет деп көп нерсени үйрөнгөнгө аракет кылчумун. Баардык нерсе эмгектин аркасынан депчи. Анан ооруп калгандан кийин мен бүттү, баардыгын эч кимге керегим жок. Бүтү деген ушундай ойлор келди. Өзүм суроо берип, кайра өзүм жооп берип ушинтип жүргөндө башка адамдарды көрүп жүрүп, мисалы телевизордон да жаман нерселерди көрүп каласың. Анан өзүм ушундай жыйынтык чыгардым. Адам кандай болгон күндө дагы алдыга умтулуп, намыс менен жашай бериш керек. Мен мисалы көп адамдардын жанында
ушундай жаман адамдар бар, алардын жанына өзүмдү сопсой кое аламын, башымды бийик көтөрүп жүрө аламын. Анан кандай болгон күнү дагы соо адам болобу, ооруган адам болобу, маанайы жакшы болуш керек. Биринчи баардык нерсегечи. Маанайың жакшы болсо кээде ооруганыңды унутуп каласың. Фирмалык кийимдерди кийип келиңиздер да, колуңуздардан жаралган кийимдерди кийген жоксуздар деген. Мен өзүм тигип киемин. Кийип кээде ушундай эме болгондо мен өзүм адамдар көбүрөөк беришени менен көп токуп эле, анан көп мисалы өзүмө көп жолу сумка токуйдум, ана башкаларга берип салып берем. Көбүрөөк берип салгандарым аз бар. Азыр бул жерге кийип келгенге ылайыктуу эмес, көбүнчө жайга кийгенге неме болуп калды. Билбейм, саймамды үстүмө коюп келсем жарашпай калат го. Анан үйдө бирок эметип жатам, мындай башыма коюп жөлөнүп, коляскамда жүрөт постоянный колдоном. Эмнеге саймамды? Анан саймамды эми туштукту мен үстүмө илип келип алсам жарашпай калат го деп ойлоп атам. Сайма сайып чапандар бар го, сайма чапандар бар, сайма жакеттер бар. Эмки передачада буюрса кийип келейин, Балчалар болсун. Менин бизден талкуу кылып жаткан тема кол өнөрчүлүк болгондуктан дагы бир айымдын үйүнө барып кол өнөрчүлүгү туурасында сюжет даярдаганбыз. Азыр ошого көңүлүңүздөрдү бурабыз, андан соң маекти улантабыз. Башка кол өнөрчүлөрдөн кем калбай уз чеберчилиги мыкты көргөз алган дагы бир айым бул Роза. Учурда түймө түйүп буйрутмаларды алат. Бул ишти баштап калганынын себебин өзү мындайча түшүндүрүп берди. Мен 2000-жылдан баштап авария болуп ошондон баспай калгам. Анан 2003-төн бери ушу отуруп калгандан баштап ошо носки согуп баштагам. Анан кийин 10 жылдай носки соктум жалаң. Анан кийин носкилер көбөйүп, сатканга көбөйүп кеткенден кийин өтпөй калгандан кийин анан мындай крючок менен мындай кийимдерге өтүп кеттим да. Кийим жалаң, женский кийим, мужской кийим, жемпер, куртка, кардиган, көйнөктөргө өтүп кеттим. Анан азыр меники жалаң эле көйнөк. В основном көйнөктөргө кетип атат да. Детский, анда-санда бош болгондо детский кийимдерди ошо согуп кетем да. Бирок айымдарга. Ушул кол өнөрчүлүгүңүз аркылуу үйүңүзгө киреше кирип турабы деген сурообузга мезгилдин талабына жараша экендигин билдирди. Албетте киргизем. Эгерде такай заказ болуп турса, постоянно заказ болуп турса, киреше кирет. Меники кышында эле жакшы да, ошо кышында жемпер, чыптама, ушундай көйнөк калың, кышында жакшы, жайында жумуш жок. Ал эми жашоодогу оор тагдырга туш болуп калгандыгы тууралуу төмөнкүдөй маалымат алдык. Мен Таразда соода кылып жүргөм. Ошол жактан базардын жолдун аркы бетине өтүп барат, машина коюп кеткен. Ошол 2000-жылы кышында декабрда. Ошондон бери баспай калгам. Ошо 16 жыл болду баспаган. Анан бир 3 жылдай эме болду, реабилитация болду, пока отурганды үйрөндүк, тамак жегенди үйрөндүк дегендей. Ошондон анан трудотерапия болуп, анан ушундай эме менен алек болуп кеттим да, иш менен. Биз барган кезде түймө менен алектенип жаткан экен. Бүтүп калган иштерин көргөзүп, булар жалаң элден түшкөн буйрутма экендигин айтып өттү. Азыр бул дасторконго салынабы, эмне столго столдун бетине жабыла турган скатерть деп коебу, орусча. Ошо дасторкон ушуну салып, жаап, анан үстүнө жанагы прозрачный салафанды жаап коет да, анан ушуну мында айымдарда кээ бирөө заказ берет да, ушундай дасторкондун үстүнө жапкан. Ушуну токуп атам. Могу көйнөктү да шаардан бир айым заказ берген, ушундай көйнөктөрдүн. Кофта мындай жез кичине шамал болуп жаскамал кийсе болот да, мына майканы кийип анан сырттан муну кийсе болот айымдар. Мондай туника жайында кийсе, көлгө эс алганы барганда купальниктин сыртынан кийип жүргөнгө ушундай туникалар, бөбөктөргө деп коебу, мындай пинетка, ушундай пинеткаларды токуп неметип атам. Чешка, ушу. Жалаң гана айымдардын кийимине басым жасайм деген уз чебер Роза Бегалиева бүгүн биздин студиябызда.
келипсиз же? Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Айтыңызчы, ушул жерден баягы биз барганда мындан сырткары деле кол өнөрчүлүктү билем, бирок эмнегедир ушуну тандап алдым деп айткан элеңиз. Ушул түймөчүлүктөн сырткары дагы кандай кол өнөрчүлүктү мыкты өздөштүргөнсүз? Түймөдөн башка бисер менен бир кезде сокком, неме сайма сайгам да. Анан ага караганда ушулураак мага жакын болду. Ушу Биз съемкага барган кезде апаңыз айтып калды эле, сизге өзүңүздүн жашооңузга кандай пайда таптыңыз десем, бир тойло тапты. Керек болсо өзүнүн жаткан керебетин да алды деген бир ойлорду айтып калды эле. Ошолор жөнүндө айтсаңыз, жеке өзүңүздүн жашооңуз үчүн кандай пайда таба алдыңыз ушул колуңуздун эми такай заказ болуп турса жакшы эле. Жанагы биздик мага окшогондорго, бели ооругандарга атайын керебеттер болот. Жана тартына турган турниги менен ада эле бир топ акча турат. Ошол керебетти былтыр жасаттык. Анан ноутбук дегенде интернетке кирип издеп, ошондон иштеп дегендей ошолорго баарына каражат керек да. Ошону иштеп акча чогултуп ошолорду алдым. Сиз өзүңүздү рекламалайсызбы? Сөзсүз түрдө реклама болбосо жумуш болбойт. Интернеттен обязательно реклама кылыш керек. Өзүбүздүн токуган кийимдерди ошо реклама кылып, четине номерлерди жазып, атымды жазып коюп коебуз. Анан ошол жакшы реклама болот интернет, Одноклассниктен. Бүгүн бизге кандай кол өнөрчүлүктү көргөзөйүн деп алып келдиңиз? Бүгүн эми бош отурганда токулган кийимдер, бул пинетка ушундай, анан момундай детский немелер, кофточкалар. Атайын жаш балдар үчүн, Жаш балдар үчүн. Микрофон кармап берип. Мына момундай кичинекей бөбөктөргө момундай. Ушундай. Жакшы. Бул акыркы бүткөндөрүңүз, биз барганда булар жок болсо керек. Жок болчу, ооба. Анан бул жерден дагы бир өзгөчөлүгү, сиз айтып калдыңыз, жогоруда биздин Динара эже айтпады, эмнегедир мен кичик балдардын кийимине басым жасайм депчи. А сиз биз менен маектешкенде айтып калдыңыз, мен тескерисинче чоң адамдарга басым жасайм депчи. Себеби эмнеде? Себеби чоңураак баягы киреше кийген жагандай. Жок, чоң деген эми айымдардын жакшы көйнөктөрү бар интернетте, чоң. Изденүү болот да, бүгүн кыска көйнөк соксом, эртең узун көйнөк согом. Сиздин бул токулган көйнөктөрүңүздү кайсы соода түйүндөрүнөн көрө алабыз жана сатып ала алабыз? Соода түйүндөрүнө мен өткөрбөйм кийимдеримди. Мен ошо телефон номерлерди берип эле, ошондон жоолугуп эле анан ошону заказ алам. Саламатсызбы? Сиздин ушу кол өнөрчүлүк менен алектенип эткенсиз, сиздин өнөрүңүзгө мындай шыктандырып турган, түрткү бере турган эмне болду? Ооруп баспай калганыма байланыштуу. Анан бир нерсе кылыш керек болуп, иштеп, мындай алектенип, алаксып дегендей, анан ошондон бара ушундай деңгээлге жеттик да. Эгер сиздер бул мындай бир кырска кабылбаганда ушул нерсени жасайт белесиздер. Эмне жумуш кылчу элеңиз? Ушул ооруп калганга чейин Соода кылып жүрдүм мен. Ага чейин швея болуп иштедим. бирок ушинтип дайыма ушинтип кол өнөрчүлүк менен алектенип калам деген оюңузда жок болчу? Жок болчу. Роза эжеке айткандай, буту бар киши мындай майда иштерге басым жасабайт да. Эгер мен басып жүргөн кезде мен чет мамлекетте иштеп жүргөнмүн, магазиндерде продавец болуп иштеп жүргөнмүн. Анан бул саймачылыкты таштап эле койгом. Бирок эгер ошо Москвадан келип кайра ошону кыл дегенде, бирок өзүм үчүн, например, бир туугандарым үчүн, кызым үчүн жасайт болчумун. Колуман келет болчу. Анан такай мынтип азыркындай мындай киреше жанагындай кички бизнес сыяктуу мен мындай колдонбойт элем да. Бүгүн биз мүмкүнчүлүгү чектелген жана кол өнөрчүлүктү мыкты өздөштүргөн айымдар туурасында сөз кылып жатабыз. Ал эми бүгүнкү биздин талкууга келген конокторду чакырайын. Ал үчүн Үмүт Надежда коомдук фондунун астындагы кол өнөрчүлүк боюнча мастер Нургүл Куланбаеваны жана ошондой эле ушул фонддун астындагы тарбиячы Миргүл Мамашеваны чакыралы. Ушул Үмүт Надежда аттуу фонд туурасында бир аз кыскача айтып өтүңүздөр. Менин билишиме караганда ал жакта дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер, Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын центри. Бул балдар башынан башталганда эле детский сад бар. Мында школа бар, анан биздин мастерскойлор бар. 3 центрде, 3-4-5 жерде центрлер бар. Анан бул балдар менен иштегенде ушу ар кандай диагноздогу балдар, ДЦП, жанакындай аутиз, жана умственно отсталый ушундай диагноздогу балдар. Ар кандай жаштагы 7 жаштан башталган 30 жашка чейинкилер ошо бөлүк да, өздөрүн бөлүк. Канча жаштан өйдөкүлөргө ушундай кол өнөрчүлүктү үйрөтөсүздөр? Бул эми биздики 12 жаштан үйдө.
швейный мастерскойдо ушундай түймө, мондай саймалар. Көргөзөтүңүздөр, сиздерден келген кол өнөрчүлүктөр. Муну дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар жасашкан, Саймасын сайыш беришет, мен көрсөтүп берем. Буларын кесип берем, буларды тагышат. Кийистердин болсо сатып алабыз. Мондай шуруларды кылабыз, колго жасашат. Кандай көрсөтүп берсең ошондой болушат. Булардын деле саймаларын ушундай сайышат, мен көрсөтүп берем, чийип берем. Ошо бул аябай муну иштешкенде аябай жакшы мындай өздөрүнө эме алышат да, алаксып. Буга чейинки маалымат алышыма караганда менин колумда баягы сүйлөбөгөндөр деп калдыңыз, ошондуктан баягы мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларды бул жака алып келе алган жокпуз да. Айтсаңыздар, аларга буларды түшүндүрүп берүү кыйынчылыкка турабы? Бир аз ден соолугу жакшы адамдар менен балдар менен салыштырмалуу бир аз 2-3 күндө, мисалы жакшы кыздар бир эле күндө үйрөнүп алса, буларга бир 3-4 күндүк, 5-6 күндүк бир убакыт кетет. Бирөөгө бир нерсе үйрөтүш үчүн өзү да мыкты бир чебер болуш керек болот го. Андыктан сиздер буларды кандай каяктан үйрөнгөнсүздөр? Мен ушул жумушка келип эле эжелердин кылып аткандарын көрдүм. Ошолор аркылуу эле үйрөнүп кеттим. Негизи мен кичинекей кезимден үйрөнүп алып, анан бирөөгө үйрөтүп атасыз, Үйрөнүп алып, анан бирөөлөр менен кошо иштеп, биздин кыздар менен кошо иштеп үйрөнүп. Жакшы, келиңиз эже, сиздердин өзгөчөлүк бул жерде карап отурсам, көбүнчө сиздин үйрөткөн кол өнөрчүлүктө кийизге басым жасайт экенсиздер да. Эмне себептен кийизге басым жасайсыздар? Же башка, мисалы эжелердики сыяктуу түймөнү же сайманы үйрөтүш баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кыйыныраак болуп калабы, кандай? Спонсорлорубуз көбүнчө Германиядан, биздин жардамчыларыбыз бизге көп көмөк көрсөтө турган кишилер ошол жактан. Анан алар көбүнчө ушундай кийистен жасалган оокаттарды жакшы алышат, жакшы бизге жардам беришип, сатып алышып, көп неме кылышат да. Ошон үчүн кийистен жасаганга аракет кылабыз. Жогоруда эжелер айтпадыбы, биз атайын бир көргөзмөлөргө да катыштык депчи. Сиздердин ушул окуучулардын жасаган кол эмгегинен мындай көргөзмөлөргө катышкандар барбы? Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын выставкалары болот, аякка барабыз. Аяктан ушундай жасалган оокаттарыбызды алып барып коебуз. Аяктан жардам кылышып көбүнчө сатып алышат. Ал сатып алынган оокаттардын акчаларын алып келип өзүбүздүн центрга төгөбүз. Центрдан өзүбүзгө майда чүйдөлөрүбүзгө жарайт. Мен сиздерге сурообум мындайча да. Сиздердин ошо колуңуздардан чыккан буюмдарды көбүнчөсү калктын кайсы катмарындагы адамдар алат да, кайсы катмардагы элдер мындай сиздерге көбүрөөк буйрутма берет да. Мисалы чиновниктер да сиздерге келип мындай эмелерди, заказдар берип кетишеби же жалаң эле алар фабрикада эле кийинишеби экен да. Анан дагы бир суроо, ошо сиздердин колуңуздардан чыккан буюмдарга мындай чет өлкөдөн да эмелер келип турабы, чет өлкөлүктөр да кызыгышабы? Чет жактан эми меники Тараз, Алматыга кетти башы. Анан дагы бир аял Дубайга алып кетти, жалаң немелерди, чыптамаларды соктуруп. Анан дагы бир азы Германияга кетти. Мен негизи чиновниктер менен таанышып көрө элекем. Буюрса таанышып көрсөм, тигип берем аларга да заказ алып туруп. Анан чет мамлекеттерге деген суроого мен ошо Москвада иштеп жүргөндөрүмдө ошо начальниктериме жасап бергем. Отурган креслолоруна подушкаларды жасап бергем, саймадан сайып. Чиновникчи карапайым эмес, баалап билген адамдар, колдоо иштеп баалап билген адамдар көбүрөөк алышат да. Ал эми мен сиздер менен бир нече убакыттан кийин жолугам, бизден алыстабаңыздар. Үмүт уюмунун жалпы жааматы жана сиздерге ушул мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларды, балдарды тарбиялаганыңыздар үчүн канча ыраазычылык билдирсе да аздык кылат. Ошондой эле сиздерге суроом, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жасаган кол өнөрчүлүктөр эгер сатылса, ошол балдарга кайра шыктандыруу үчүн кандай белектерди бересиздер, кандай иш-чараларды өткөрөсүздөр, ушундай белек берип алар шыктандырасыздар? Барып жанакыдай көрсөтмөлөргө катышкандагы элдердин сатып алгандагы акчаларды өзүбүз ушу буларды шыктандырып эки жактарга алып чыгабыз. Киного алып барабыз, мындай бир көңүл ача турган жерлерге алып барып, аларга жумшап, бир нерселерди сатып берип, ушул көңүлдөрүн ачканга аракет кылабыз. Сиздерге ушу мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөбү? Мисалы үчүн ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ишкана ачуу сыяктуу мындай колдоолор көрсөтүлүп беле? Буга чейин деле андай көрсөткөндөрдү деле биле элекмин, бирок бизде Германиядан көбүнчө жардам болот. Бир барысында маселен сиз жанагы сайма сайганда эркек балдарга да биздин жашка ылайыктуу кылып мындай
классикага же болбосо азыркы заманга ылайыктуу кылып бир жаңыча заманбап кылып сайма сайып бычасызбы кийим? Жок, негизи сайманы сен айткандай костюмга көйнөккө кылсаң болот. Анан бирок ошол көйнөктүн же болбосо ушу костюмдун формасыны, фасонун мен өзүм бычпайм. Эгер бычылып даяр келген эме болсо, ошого сайып беришим мүмкүн саймасыны. Ушул кылган ишиңизге ыраазы болуп ушунчалык рахат аласызбы? Сөзсүз. Алып клиент алып кеткенде ыраазычылыгын айтып, рахматын айтып, неметип сүйүнсө, ал мага да жакшы, ага да жакшы болот да. Ошон үчүн сизге сурайт. Билгендериңиздерди башкаларга үйрөтөсүздөрбү? Китептерди сатып алып, ошолорду карап, ошолордон токуп, кайра ыдыратып, ушинтип үйрөндүк да, интернеттен издеп схемаларын, ошентип анан үйрөндүк да. Ары карай өзүбүз дагы кошуп, өзүң ойлонуп кошуп анан. Башка бирөөгө мен мисалы үйрөтө албайм. Анын үчүн бөлүп сабак кылып, анан үйрөтүш керек го анычы. Эгер кызыккан киши болсо, үйрөтөм. Жакшы, келин сизчи? Эркектер бар, үйрөнөм, кызыгам дейт, бирок өзүнүн аракети жок. Чын-чындан ар жакта бир таланттагы, уйтку болуш керек болот да. Мага келишкен үйрөнөм депчи. Бирок айрымдар үйрөнүштү. Анан эркектер бар, ушундай ой башка жакта түшүндүрүп айтып, монтип канча убактын кетет агачы. Үйрөнүп тиккенден көрө үйрөтүш кыйын болот экен. Ушуну билем, үйрөтүш өтө кыйын болот экен. Түшүндүрүп үйрөтүшчү. Аябай неме болосун. Өз нар жагынан болсо алып кетет. Нар жагына боло көңүлү оюн бөлбөсө, үйрөткүң да келбей барат. Сиздердин ушу мүмкүнчүлүгүңүздөр чектелип калды да, анан бул негизи ушу ден соолугуңуздар ушу кыялдарыңызга жетүүгө тоскоолдук кылбайбы? Бир четинен көбүрөөк отуруп иштегенге жакшы, анан бир четинен көбүрөөк нерсеге изденип алдыга жылыш үчүн тоскоолдук кылат. Мисалы жип алып келиш үчүн деле. Бизге өз каалаган жип тандап келиш үчүн дагы кыйын болуп калат. Биме болобу же сайма болобу, ушулардын дагы жиптерин базарга барып өзүңүздөрдүн кубулуңуздарга толо турганда алып өздөрүңүздөр тандап аласыздарбы же башка бирөөлөр алып келип берип турабы? Өзүм деле барып турам, мисалы үчүн мен. Анан кыштын көп бара бербейм. Анан жайдын көбүрөөк өзүм барам, көбүрөөк алыш керек болгондо. Мен барам кээде чоң заказ болгондо өзүм барып алам. Анан бирден экиден болсо сиңдим барып жиптерди алып келип берет. Анан адагы ошо тааныш аял өңдөрү жакпай калса алмаштырып эметип берип турат. Жаңы жип түшкөндө звонить этип айтып турат, жаңы жиптер түштү, цветтери түштү деп. Курбу экенсиздер, бирок баягы сурасам бирөөңүздөр Оштон, бирөөңүздөр Баткенен экенсиздер. Анан кандай болуп экөөңүздөр чогуу бир батирде жашап калгансыздар? Негизи адам заты кандай гана тагдырга кабылбайлы, ошол чөйрөдөгү адамды издеп бара берет экенбиз да. Анан ошол сыяктуу бирөөлөр аркылуу телефондон таанышып, мисалы азыр бул жерде биз 3 киши болсок, бизге окшогон далай кишинин тааныштары бар да бизде. Ошентип телефон аркылуу бирөөлөр аркылуу эле таанышып калганбыз. Анан телефондо сүйлөшүп жүрдүк. Бул Бишкекте, мен Баткенде. Анан мен шаарга келдим эле Чейнага, экөөбүз анан ошентип байланыш эле жакшы дос болуп, жакшы азыр сүйүшүп, сырдашып эле жашап атабыз. Үмүтсүз шайтан дейт, сиздерде келечекте кандай үмүттөр бар, үмүт тилектер? Ниетим ушу Кудайдан суранам, ушу ден соолугум басып кетсем экен деп. Басып бир жалгыз кызыма жакшы эне, анан кийин неберелериме жакшы тайын болсом деп тилеп жүрөм. Дал ушул бүгүнкү биздин студиябыздагы уз чебер айымдарга дагы коомчулуктан бир нече суроолор келиптир, жооп алалы. Келечекте дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам берсек деген оюңуз барбы? Атайын ишканаларды ачып дейт. Эми мен өзүм ойлогом, ошондой болсо, эгерде жанагындай цех ачылса. Өзүңүз аракет кылып көрдүңүзбү ошондой ачканга, чакан? Ачканга аракет кылган жокмун, бирок 1-2 кыздар бар болчу, ошолорго үйрөткөнгө аракет кылдым да. Ар жагында жок болсо баары бир болбойт экен да, кээ бирөөлөргөчү чын эле жана. Кызыңыздын бул кесипти улантып кетүүсүн каалайсызбы дейт? Негизи мен каалайм. Анан айтам, азырктан эле айтам, бирок кызымдын мен сизге окшоп чебер эмесмин, мама. Анан мен сизге окшоп эметинде чеберчилик жагынан алып кете албайм деп азырктан эле айтат. Себеби ар жагынан кызыгы жок деп ойлойм да. Анан менин бул жанакы бул студент бала айткандай, музыкалык жактан ырдаган эмемден кызымды мен 5 жылдык комузга окутканмын. Буюрса, ырдаган жагынан алып кетет. Башка мүмкүнчүлүгү чектелип, эч нерсеге көңүлү жок олтургандарга сиздин кеңешиңиз? Жашоо күрөшүү дейт. Эч качан токтоп калбаш керек, дайыма аракет кылып жашаш керек. Үмүт үзбөш керек.
Айрым 6 саны аман адамдардан артык жумуш кылып жатканыңыздар жакшы, бирок сиздердин уюмдагыларга гана үйрөтөсүздөрбү же сырттан дагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер барып кол өнөрчүлүктү үйрөнөбүз десе кабыл аласыздарбы? Биздики школа кайра жатаканасы болуп кеткен үчүн, эгер бизге чындап эле ошондой мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, биздин ошо балдарга кошулуп, сабак окуп, жатаканага барып жашап, биздин балдарга кошулуп калса, биз албетте үйрөтөбүз. Анда дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүнү жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, ушул кол өнөрчүлүктү да эске алып туруп, жыйынтыктоо сөзүн айтыңыздар. Биз баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Сиздерге аябай чоң рахмат. Биз азыр эфирден сырткары мен сиздер менен телефондорду алып, сизде дагы аябай жакшы, шыктуу кыздар бар. Алар менен сиздерди мен дагы байланыштыргым келип атат. Ушу суранаар элем, мисалы бизде бул чет мамлекеттен эле жардам болот көбүнчө деп атпайбызбы? Анан бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандан, мисалы өзүбүздүн элибизден, жерибизден ушундай балдарга көп көңүл бурулуп, көп мындай жардам беришип, мындай көңүл салып, эме кылып коюшса, ошону суранат элек. Рахмат ушинтип студияга чакырып бизди ушундай телевизордон көрсөтүп неметип атканыңарга. Ошо силерге чоң ыраазычылык айткым келет. Жана ушул жерде отургандардын баарына узун өмүр, чен ден соолук, оорубай аман эсен иштеп жүрө берсин, бар болушун. Рахмат. Жана элдер айтып атат го, одноклассниктен анан бул жактан реклама кылып депчи. Анан мен мындай ушул жашка келип реклама кылган эмес экенмин. Анан биринчи менин рекламам тушоо кетсе, мындайча айтканда Аян каналы силер болдуңар. Рахмат. Ушул жерге бизди сыйлап, ушинтип келип, катышып берген студенттер силерге да рахмат. Окууңарга ийгилик, ар дайым бар болойлу, бай болойлу. Ушу Кудайдан тилеген ой максатыбызга суранып ошого жетели. Кылчалар. Бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ден соолугу жакшы болсун, маанай жакшы болсун, мындан болушунча жакшы болсун, мындан жаман болбосун. Уз чеберчиликтен сырткары ырчылык жактан таланты бар Гүлбарчын айымга бүгүнкү биздин көрсөтүү кызыктуу болуш үчүн ырдап бериңиз деп өтүнмөкчүмүн. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн жакшы маанайда бүтүшү үчүн ырдап бериңиз деп өтүнөлү. Ошол жерде отурган баарыңарды Өркүзарга алып кетким келип атат. Өзүм Баткендикмин. Жүрөр чишип кетели Өркүзарга, сунушумду суранам четке какпа. Сүйүбүзгө жолугуп айлуу түндө, сыйыналы бир келген бактыбызга. Сыйыналы бир келген бактыбызга. Бүгүнкү биздин студиябызга келген коноктордон бир нече үлгү алдыңыздар деп ойлойм. Себеби 6 саны аман туруп, алтындай болгон убактысын бекер өткөргөн адамдар да жок эмес. Ошону менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.